Талкуунун жүрүшүндө суроолорго мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров жооп берди. Депутат Бурул Аманова мамлекеттик мүлктү башкаруу жакшы жолго коюлбаган үчүн кирешелүү болбой жатат деген пикирин айтты. Суроого жооп узаткан Мирлан Бакиров эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында менчиктештирүүдө ал ишемдикке жол берилгенин, азыркы учурда ар бир мүлктү баалоо процедуралары бар экенин айткан ал ачык айкындуулук камсыз болоруна ишендирди. Азыркы мыйзам талаптар боюнча сөзсүз милдеттенмелер коюлат. Бизнес план бекилет. Конкреттүү график менен бул жылы мынча каражат, тиги жылы мынча каражат салам деп ал бекилет. Ал эми жетекчилерди аны биз кое албайбыз, себеби аукцион аркылуу ким утуп алган болсо, ошол жеке тарап же юридикалык тарап гана коет. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзам долбоору мамлекеттик ишканаларды реструктуризациялоо боюнча жана аларды менчиктештирүү, жеке башкаруучуларга өткөрүп берүү жолу менен мамлекеттик активдерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатууну көздөйт. Талкуунун жүрүшүндө депутат Айбек Осмонов мүлк фондунун планы боюнча кайсы объектилер менчиктештирүүнүн тизмесинде турганына кызыкты. Азыр бул мыйзам долбоорун биз колдоп берсек, биринчи ишти кайсыл объекттерден баштайсыздар? Алдыда пландарыңар бар да турабы? Бул мыйзам колдоп берсеңиздер, биринчи этап бул баалоо болот. Бул өткөндө жогорку кеңештин отурумунда жактырылган 4 объектти баалоо механизми болот. Ошол объекттерди атап өтөсүзбү? Альфа Телеком жабык акционердик коому, Керемет банктын үлүшү, Бакай банктын үлүшү, ошондой эле Альфа Телеком бул Мегаком да турабы? Ооба. Ошону менчиктештирүүгө силер уже неме кыласыңар да турабы? Иштеп атасыңар. Менчиктештирүү, менчикке берүү боюнча. Баалоо процедурасы жүрөт. Баалоо процедурасы бүткөндөн кийин 3 метод бар. Бул аукцион, конкурс жана түз сатуу. Ушул методдордун бири менен менчиктештирүү чыгышы мүмкүн. Айбек Осмонов пайда берип жаткан компанияларды менчиктештирүүгө каршы пикирин билдирип, менчиктештирүү токтоп турган ишканаларда жүрсө болмок деген оюн ортого салды. Ошону менен бирге кийинки планда менчиктештирүүдө сунушталып жаткан мамлекеттик мүлктөргө кызыкты. Эң чоң андан кийинки Мегакомдон кийинки кайсыл неме бар сизде? Проектиңерде ишкана? Азыр биринчи этап боюнча, эгер приватизация боюнча айта турган болсоңуз, Евразиялык Сбербанк бар. Ал да банкротко учурап жатабы? Ал бүгүн улуттук банктын мындай айтканда башкаруусунда банк статусу азыр жок, уставдык капиталы төмөндөп кеткенине байланыштуу. Кийинки эки объектти айтып коесузбу? Керемет банк, үлүш и Бакай банктын. Керемет банк азыр кайра кирешеси көбөйүп, элдерге процентти көп берип кайра мамлекетке неме алып атпайбы? Киреше алып келатпайбы? Маалым болгондой, Керемет банк учурда орточо алганда 16% тегерегинде насыя берип жатат. Анын негизги үлүшү улуттук банкка таандык. Эгер борбордук банк бир тараптуу болуп Керемет банкты сатып алса, анда кирешеси мамлекетке түшөт деп билдирди Мирлан Бакиров. Депутат Мирлан Жээнчороев стратегиялык объектилердин арасынан менчиктештирүүгө жата турган объектилер бар же жок экенине кызыкты. Мирлан Бакиров стратегиялык ишканалар мыйзам менен корголгонун, бул маселе күн тартибинде жок экенин билдирди. Стратегиялык кайсы предприятияларды сатыкка чыгарайын деп атасыздар, эгерде бул мыйзам кабыл алгандан кийин? Мирлан Кантбекович, стратегиялык объекттерди бүгүн сатыкка чыгаруу боюнча күн тартибинде жок негизи. Стратегиялык объекттер бул мыйзам менен да корголгон, стратегиялык объекттер жөнүндө мыйзам менен. Эгерде чыгып кала турган болсо, ал өзүнчө бир процедурадан өтөт. Конкурс дагы кенен түзүлөт, депутаттар дагы катышыш керек, бейөкмөт уюмдар дегендей. Ошондон бүгүнкү күнү стратегиялык объекттер боюнча күн тартибинде жок. Анткени могу жерде 12 беренин 4 пунктунда субъект офшорных зон, а также юридические лица учредителями или участником которых является субъект офшорных зон, согласно перечню территорий, утвержденного Нацбанком в отношении имущества, являющегося стратегическим объектом. То есть бул жер стратегиялык эмес предприятияларга да бул да тартип иштейби же иштебейби? Негизи жалпы кабыл алып талкуулаганда офшордук субъекттерге таптакыр катышууга тыюу салынган да. Так карап коюшуңуз керек да, балким. Так коюш керек экен, Мирлан Кантбекович туура айтат. Анткени эки ача ой болуп калды. Биз башынан айтып келе жатабыз. Тескерисинче офшордук жайда жайгашкан компаниялар мындай менчиктештирүү программасына катышуусуна тыюу салынат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү министрлер кабинетинин алдында мамлекеттик менчик түзүмдүү, анын ичинде атаандаштыктын курчоосунда иштеп жаткан коммерциялык багыттагы ири компанияларды, акциялардын мамлекеттик пакетин жана үлүшүн менчиктештирүү маселеси каралган. Бирок түз мамлекеттик функцияларды аткарган жана калкка социалдык маанилүү кызматтарды көрсөткөн мамлекеттин менчигинде турган социалдык объектилерге карата менчиктештирүү маселеси каралбайт. Талкуу маалында айрым депутаттар мыйзам долбооруна каршы экендиктерин билдирип, мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүгө болбой турганын жүйө келтирди. Талкуудан соң мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Биринчи радио Назира Молдокулова.